Аялдарда көп себептер бар, бир туугандар. Аялдар динди бекем алып кетүүгө айтып атпайбызбы? Динди бекем кармап кетүүгө аялдардын көп себеби, көп жардамы бар. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Хадича энебиз жардам бербегенде, Хадича энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мотивация бербегенде, пайгамбар балким дагы эле коркуп бермек, балкимчи. Дагы эчтеке эмес, пайгамбар ушул жака чыгып, Хирага чыгып, ибадатка калганда Хадича энебиз пайгамбарга тамак ташып турчу дейт. Караңыздарчы, үйөсүнө болгон кызмат, үйөсүнө болгон кандай адептүүлүк, жардам берүү, айткан сөзүнө баардыгына салым кошуу. Ошол үчүн биз күйөөлөр сыртка чыгып жумуш иштеп келгенде, качан үйгө дин алып келгенде, качан бала убакыттан тарбиялаганга жардам бергенде, аял кишилердин салымы чоң болот экен. Биз айтпадыкпы? Аялдар базарга барганда, эркектер базарга барганда айырмасы бар экен деп атпайбызбы? Аялдар үйгө эмнени алат? Үйдүн ичиндеги нерселерди алат экен да, кашык, вилка, чака-пака. А эркектер үйдөгү сырткы нерсе алат экен, күрөктү алат экен, жанагы арава-сарава алат экен. Ушуну эле билип койсок болот. Эркек киши диндар болсо, ал үйгө чейин киргизе албайт экен да. Аял киши диндар болсо, үйдүн ичине чейин, бала бакырасына чейин динди алып келип берет экен. Ошон үчүн биз ушундай кылалы, ушул күндөн баштап аял киши болсо мен күйөөмө жөлөк таяк боломун. Динди жеткизгенге, динди